Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүн бизде технология сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы чийме качан, кантип, кайда пайда болгон. Бүгүнкү сабакта бүгүн биз технология сабагында чийменин тарыхы, анын пайда болушу, ошондой эле ушул күнгө чейин кантип өнүп өсүп келген жана учурдагы заманбап чийме жөнүндө маалымат алабыз. Чийменин тарыхы. Чийме бул инженердик объекттин сүрөтүн камтыган графикалык конструктордук документ. Мисалга, курулуштар, имараттар, деталдар, чогултуучу бирдиктер жана башкалар. Ошондой эле чийме өзүнө аны жасоого, чогултууга, монтаждаганга, жыйноого жана курууга арналган маалыматтарды камтыйт. Чийүүнүн жана проекттелүүнүн тарыхы адам баласынын тарыхы десек болот. Башкача айтканда, чийүү адамдын жеке чыгармачылыгы деп аталат. Чийүүнүн тарыхы бай жана ар тараптуу. Ал тарыхтан азыркы күнгө чейин өнүгүп өсүп келет. Мисалы, дизайн түшүнүгү термин катары илгери эле белгилүү болгон. Болгону ал башкача аталган. Жазуу ыкмасы пайда болгонго чейин адамдар бири-бири менен сүрөт аркылуу сүйлөшүшкөн. Цивилизация өнүккөн сайын адамдар бири-бири менен байланышуунун жаңы ыкмаларын ойлоп таба башташкан. Жылдардын өтүшү менен адамдар чийме чийүүдө алдыңкы технологияларды колдоно баштады. Мурдагы батманга, кагазга чийген чиймелер калып, азыркы учурда чийме жана проект иштеринде адамдар компьютердик программаларды колдоно башташты. Мисалы, азыркы архитекторго компьютердик сабаттуулук жана архитектуралык билим гана керек. Калганын баарын компьютер өзү аткарат. Чийме жана проекттерди чийүүдө түрдүү 3D форматтар колдонула баштады. Мунун жардамы менен архитекторлор үйдүн проектисин гана эмес, болочок үйдүн ички сырткы дизайнын да кардарга даярдап көрсөтүп берип жатышат. Урматтуу окуучулар, биз чийменин тарыхы боюнча кыскача маалымат алдык. Азыр мен силерге чийменин тарыхы боюнча бир нече сүрөттөрдү көрсөтөйүн. Көңүл буруп карап олтурсаңар. Силер сүрөттө көрүп турган бул алгачкы чийме куралдары. Тек бурчтуу, үч бурчтук жана бурч өлчөгүч. Ал эми бул сүрөттө 17-кылымдагы көпүрө менен Кароол мунарасынын чиймеси. Ал эми бул болсо Вавилондогу дүйнө картасынын чиймеси. Байкасаңыздар, бул дүйнө картасы атайын ташка чийилген. Ал эми кийинки сүрөттө компьютердик черчение. Башта мен айтып өткөндөй, азыркы учурда архитекторлор ар түрдүү чиймелерди, же болбосо конструкторлор ар түрдүү чиймелерди компьютердин жардамы менен чийип, мына силер көрүп тургандай ыкмаларды колдонуп, чиймелерди чийип жатышат. Ал эми бул болсо компьютердеги заманбап проекттелөө. Азыркы архитекторлор компьютердик программалардын жардамы менен үйдүн чертежин сыртынан гана чийбестен, үйдүн ички дизайндардагы кардарга көрсөтүп бере алышат. Мына балдар, силер экранда көрүп тургандай, азыркы учурда архитекторлор, конструкторлор ар түрдүү компьютердик архитектуралык программаларды колдонуп, түрдүү оордуктагы, же болбосо жеңилдиктеги чиймелерди чийип жатышат. Мисалга алсак, мынакей AutoCAD, VariCAD, Compact 3D, NanoCAD жана Purificad өңдүү архитектуралык программаларды иштетип жатышат. Урматтуу окуучулар,
Биз бүгүнкү сабакта силер менен чийменин пайда болушу, анын ушул мезгилге чейин кантип өнүгүп келди жана ар түрдүү заманбап чиймечүүчү программалар жөнүндө маалымат алдык. Анда эмесе бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Силерге үйгө тапшырма. Үйдөн чийме жөнүндө окуп келесиңер. Маалымат булактарынан ар түрдүү заманбап архитектуралык чиймелер жөнүндө, ар түрдүү ыкмалар жөнүндө окуп келесиңер. Анда эмесе ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз өз соңуна жетти. Кийинки сабакта жолукканча саламатта калыңыздар.